Assalamu alaikum kalsızlar deyit. Men suram tömöndөгүчө. Men namaz okuyum. Динден кичиненден бери эле кабарым бар. Өзүм дагы окугам. Дилимин бир аз болсо дагы. Бирок менде бир маселе бар. Өзүм уул баламын. Бирок кыздарга такыр сезимим жок болуп атат дейт. Чынын айтканда Аллах кечирсин, уул балага кызыгуум болуп атат. Кичинемден бери эле көп аракет кылдым, дем салдырдым, дуаларды окуп жүрөм, бирок эч эле кутула албай атам. Кандай кылсам кысылып кеттим. Акыркы чечим өлүм, бирок динде өзүн өлтүрүү болбойт. Күнөө кандай кылсам болот? Күндө буулугуп ыйлайм. Эч кимге эч нерсени айта албайм. Такыр эле чыгара албай койдум. Ойлой берем түндө, түшүмдө, жашым 32-де баарын көрүп билип турам. Күнөө арам экенин билем, сезем, туям. Аллахтан корком. Аллах мени кечиреби? Мага неге мындай сыноо берген? Алдын ала рахмат, Аллах ыраазы болсун устаз. Мындан чыгуунун кандай жолу бар? Шариятта айтып койгулачы сураныч. Аллах ыраазы болсун. Мен такыр таппай айлам кетти, эмне кылышты билбей калдым дейт. Бул жерде бизде Шейх Юсри деген устазыбыз бар. 20 жылдан бери кыргыздардын, Орто Азия, Малайзия денестер бардыгы билет бул жерде окугандар. Аллах ыраазы болсун устазыбыздан. 20-30 жылдан бери таңкы сабагын, түшкү кечки сабагын калтырбай сабак берген таква устаз өзү Египетте алдыңкы 100 топко кирген хирург так ошол киши сабагында айтат. Мунун алдын ушул гейликке жетелеген 3 нерсе бар негизги дейт. Биринчиси тарбиянын тайкылыгы. Кичинекей кезинен. Ошол ата энесине бирөө таква жүрбөй башка болуп, бул генетика кан аркылуу өтүшү мүмкүн. Экинчиси туура эмес баягындай интернет сайттарынан ошо туура эмес нерселерди көрүү. Ошон үчүн ошону чектеш керек. Баланын кызыгуусун илимге, билимге, башка нерсеге коюш керек да жашынан. Үчүнчүсү ошо тез татым тамактарды жегенден адамга даам келтириш керек болуп, могу тамак аркылуу дагы тез татымдар барып медициналык жактан баягы тестостерон башкалап коет. Эркектик гормондорго караганда ошо эркекке кызыга тургандай, эркектик сыпаты кете тургандай болуп таасир этип калчу тамактар болуп калат дейт тез татымда. Бул менин сөзүм эмес, ошо хирург медицинадан кабары бар Шейх Юсрин сөзү. Сиз бир тууган мүмкүн болсо 40 күн ошо үйүңүздөн 40 күн орозо кармап 40 күн тең ооз ачканда Аллахка жалбарып ыйлаңыз, ушул менден ушул нерсени алып сал деп. Анткени адамдын ошол орозо кармаганда 1 ай жан дүйнөсү толук тазалат. Нафил орозо кармапчы казаңыз жок болсо. 40 деген сандын өзүндө бир мындай камтылал дигүү деген сөз эмес. Болгону кээ бир аалымдардын сөзү бар. Кимдегим 40 күн ошол бир жаман адаттан арыла албай атса, 40 күн ошону таштаганга аракет кылса, Аллах таала береке берет деп. Негизгиси ал Аллада. Маселени 40 күнүндө эмес. Анан ошол орозо кармап, ооз ачууда ыйлап дуа кылыңыз, бул бир. Анан экинчи, жалгыз калбаңыз. Мастурбация илдетинен арыла албагандар, ушундай жаман ойдон арыла албагандар жалгыз калганда эле шайтан иштей баштайт. Жалгыз калбаңыз, бул 2. Үчүнчү, оозуңузду дайыма зикир менен айтып жүрүңүз. Ла хаула ва ла куввата илля биллах деген. Ушуну көп айтсаңыз, иншалла зикир тилге таасир этип, барып көп зикир кылган сайын тил аркылуу адамдын ою тунарат, ою тазарат да. Ошол себептен ла хаула ва ла куввата илля биллахты көбүрөөк айтыңыз. Бул мааниси ибадатка белсенүүдөн дагы, күнөөдөн арылуудан да Аллах таалам өзү жардам берет деп. 4-үнчүсү, жакшынакай ыймандуу, Кудайдан корккон ыймандуу дарыгер врачтарга кайрылыңыз, алар да кадимгидей сизге иншалла жардам берет. Анан Куранга сүйүүңүздүн бардыгын Алланын сөзү Куранга багыштаңыз, үйрөнүп. Куран сизди бул нерседен куткарып чыгат. Аллах тааланын сөзү нур болот. Фихи шифаул линнас. Куран Каримде худау ва рахматан лил муъминин. Туура жолдун түнөгү булак катары чүрдүк дейт. Куран ушул караңгычылыктан сизди сууруп чыгат иншалла. Жалгыз калбаңыз. Эркектерди көрүп рахат алып баштаганда эле мен аял затына үйлөнүшүм керек деп ойду буруп туруңуз. Анан бир нерсени билиңиз, шайтан мындай оору менен илешкендерге сен болду, жеңилдиң деген ойду сала берет. Аллах пенде күчү жетпей турган сыноону бербейт. Сиз ал сыноодон жогорусуз. Ар кандай интервьюларды көрүп изилдейсиз да, мен жок мындан кутула албайт экем деген эркек ошондой оору менен алектенип калган эркек балдардын эмесин укпаңыз. Аллах таалам сизге эрк берет. Иншалла Аллахка тобокел кылып, дуаларды ушул нерседен суурулуп чыгыңыз. Анан мусулман жакшынакай дарыгерлерге сөз кайрылыңыз.